Орозбек Айтымбетов ал кандай тарыхчы, алар мени кызыктырбайт. Орозбек Айтымбетов прозаик катары мени кызыктырат да. Мен бала кезде мектептен окугам мунун аңгемелерин. Абдан ошондо эле мунун таланттуу экенин баягы көп окуган кишилер билет. Анан кийин Орозбек Айтымбетовду мен мектепте окуп баштап атпаймынбы? Анан шаңыраган, ырдай болгон аңгемелери болгон да. Ошол аңгемелерин окуп, анан студент кездерде окуп, анан кийин мектепке барып мугалим болуп калдым. Мен бир тарых жөнүндө айтып берейин. Өзүмдүн өмүр баяныма байланышкан. Кызык да. Анан өзү биз кийикчилердин уркунан болом мен өзү. Ошол охотник орусча айтканда аңчылардын. Анан бир Токтогасыз деген байкем бар эле, дайыма кийикке ээрчитип чыкчу. Анан мектепте иштеп жүргөн кезим, айылда жаш кезим. Анан ошол киши менен тоолордо жүрүп, анан бир жолубуз болбой бир эски журтка келип калдык. Анан тиги шей салып жерде азык ичип, анан кичине уктап алып, анан да кечки кийиктердин оттобунда угулабыз деп, анан ошол эски журтта бир чабан жаңы эле көчүп кеткен экен. Ошол үйүнүн журтунда жатабыз, эр токумдарды жазданып. Анан мен уйкум келбей, анан тияк биякты карасам, бир тезектин түбүндө тезек жабылып туруптур. Ошону мындай жабуусун ачсам, ошондо Лато журналы бар экен да. Эми ал кезде чабандарга чейин ошол адабият, ошол басма сөз жетип турган да. Койчуларга чейин, уйчу койчулардан өзү окучу, Советтер Союзу ошондой да. Анан кийин ошондо Орозбек Айтымбетовдун Торгойлуу талаа деген повести колума тийип атат. Анан тиги байкем бир 2 саат уктады, мен 2 саатта Торгойлуу талааны бүтүрдүм да, окуп. Ушундай кызыгуу менен окудум. Ошо бир окуш менен ошол Торгойлуу талаа деген Орозбек Айтымбетовдун повести мага жат болуп калган да, ырдай жазылган. Ошол Сыгаңгыс менен кыргыз жигитинин махабаты. Ал кезде анан кийин китеп болуп да чыккан жок ал. Кийин талкууга түшүп, ал жөнүндө терс пикирлер айтылды. Албетте Советтер Союзунун убагында андай чыгармаларга өтө мындай тыкыр карачу, кандайдыр бир Латоого чыгып кетиптир ошол. Анан эми мен Орозбек Айтымбетовдун дагы кийин бир Кысыл өрүк деген жыйнагы чыккан, мыкты. Ошондо сөзүңүзгө кыстырам. Ошол Торгойлуу талаада өзүнүн жазмышын кошконунда сөз болушу мүмкүнбү? Сөзсүз түрдө. Бул мыкты чыгармалар өзүнүн тагдырына байланат да акыры келип. Ошол өзүнүн тагдыры, өзүнүн кан тенинен өтпөсө, ал дүйнөлүк генийлердин баары эле ошол өзүнүн тагдырына байлаган, өзүнүн тагдыры кандайдыр ошого илештирген жанагы чыгармалар. Ошон үчүн күчтүү да. Ошон үчүн гениалдуу чыгармалар жазылат. Анан кийин бул киши ошол дагы бир айта турганым, дагы бир таң калганым, ошо Кызыл өрүктө боло турган эле жыйнагында Ошто барып, анан бир кыз менен байланышып, махабатташып, анан бир түндө эртеси анан экөө телефон аркылуу сүйлөшкөн диалог бир аңгемеси чыккан. Жалаң диалогдон турган да. Анан ошол Оштун диалектикасын мыкты, түштүктүн диалектикасын мыкты, ушунчалык чеберчиликте берген да жана кыздын сөзүндө. Анан мен таң калгам да, анан эми жанагы Торгойлуу талаа деген бул эркин жазылган чыгарма болгон. Мына азыр интернет сайттарда ошол Орозбек Айтымбетовдун өмүр баянын ачсаң да азыр да жок. Ошо тисмеде жок экен да. Көрбөйсүңбү? Азыр да ошону бергенден айбыгат да. Эми Маркести, мен Кыштата Маркестин Жалгыздыктын 100 жылы деген романын окуп чыктым быйыл, кайрадан. Жаш кезде окудум эле, кайра жаңы котормосун орусчасынан окуп чыксам, ушу Маркесте абсолюттук эркиндик болгон. Таң каласың да. Мисалы үчүн биздин Улуу Айтматов да Тормуз, Компартиянын Тормузу дайыма кайран кишини кармап келген экен. Аны эми салыштырып, эми баамдап, эми араң ошого түшүнүп атам да мен. Болбосо бул Кылым Каратай бир күн деген эмне деген зор чыгарма. Нобель сыйлыгы берилбей калды, атиң деп жүрөбүз. Бирок Нобель сыйлыгы берилбей калгандарынын да себептерин көрдүм да мен Айтматовдон. Дайыма Улуу Айтматовдо кайран талант. Не деген талант? Ансы да дүйнөнүн чемпиону го биздин Айтматов. Мына тираж боюнча алганда, көп которулган боюнча. Ошол кишиде ошол Компартиянын тормузу болду. Цензуранын тормузу болду да. Ал эми тиги
Маркесте, Габриэль Гарсия Маркесте жалгыздыктын 100 жылын окуп отурсаң тамшанасында ушунчалык эркин, эмне деген адам турмушун мистикага аралаштырып, бизде жомок дейт го. Ошол жомокко аралаштырып, анан өзүнүн тагдырын, Колумбиядагы ошо кагылыштарды укмуш берген. Ошо Торгойлуу талаадагы ошондо эркин жазылган чыгарма. Орозбек Айтымбетовдун тамшанасың азыр эмне үчүн ошону көтөрбөйт? Эмне үчүн ошону окулукка кийбейт? Мына эркин, батыштын эркин адабиятын Орозбек Айтымбетов ошондо туюп, ошо жаш кезинде Торгойлуу талаа деген мыкты повесть таштап кетти бизди. Мен башкасын сөз кылбай эле коеюн. Анын мыкты аңгемелери абдан жаш кезде жазган. Анан кийин ал киши жанагыдай Кара кыргыздар деген китеп жазды, байкап көрдүм мен эми. Анан бир Токойго кирип кеттим, мен дайыма салыштырып айтам, жуңгулуга кирип кетип андан чыга албай жүрүп анан адүйнө кете берди кайран киши. Болбосо жалаң эле прозанын артынан түшүп, мына Мырзакедей, Мурза Капаров мына шаңгыраган адабият таштап кетти го бизге. Мурза Капаров өзгөчө бир кыргыздын прозаиги. Ошондон кем калбаган прозаик болгон бул башында. Эгерде жалаң ошол прозанын артында, өзүнүн көркөм адабиятынын артынан эле жаза бериш керек эле да. Анан кара кыргыздар деп анан тарыхка кирип кетип, ал тарых деген өзү тата алмас эле. Эмне үчүн Айтматов жана Кайрылып куштар келгиче деген тарыхый романды жазып келет токтогонун, мен өзүм тарыхый повесттерди жазып көрүп анан түшүндүм. Өтө татаал тарыхты жазып. Анан ал өткөн тарыхты эле чукулай бергендин өзү көп пайдадан зыян көргөн. Анан ушул Торгойлуу талаада жанагыдай эркиндик, ошол маркесчилик эркиндикке мени азыр эмчек таң калам да. Ошондой сыгаңгыз, анан сыгандар өзү, мына сыгандар, булар өзүнүн салтын бек кармаган эл болгон. Эл булар жана көчмөн эл, азыр да көчүп жүрүшкөн эл. Табор деп жанагы талааларда конуп түнөп өзгөчө. Бирок өзүлөрүнүн абдан катуу салты бар бекен. Кыздарын башкаларга бербейт. Жанагыдай катуу салттар бар. Ошону кыргыз жигити сүйүшкөн, махабатын берген. Сөзсүз түрдө Орозбек акенин тагдыры жатат ал жерде. Өзүнүн ошо шамалдаган бул киши да ошол кездерде. Ошондой байлап туруп жазган, окуп, өзүң дагы мына кийин биз дагы ошондой арзуунун жел аргысында дейли, шамалында жүрдүк да. Жүрүп калдык, анан ошо башыбызга келгенде анан ошондо деп анан ошондо тан бересиң да. Анан болбосо бир карышкырлар жөнүндө жазган, карышкыр жөнүндө жазган повесть болгон бул жаш кезинде. Мыкты эле да. Ошо карышкыр өзү карышкырдай болуп туруп жазып атат. Кийин эми Айтматов жазды го мына бул романында жанагы Кыяматта жазды го жанагы Акбара менен Таш чайнардын тагдырын. Ошону эле өзүнчө китеп кылганда деле Айтматов болуп турат да. Анан тиги кишинин да ошо бөрүлөр жөнүндө бир мыкты повесть болгон, мен жаш кезде окугам, бала кезде. Абдан мыкты ошол бөрүнүн психологиясын. Эми кыргыз эли өзү ушу бөрү жаныбарга келгенде кыргыздарды көп жазды. Мына Султан Палбан Раев да жазды. Карышкыр жөнүндө бир жакшы, карышкырлар жөнүндө бир жакшы повесть бар, кийин чыкты го. Ошол бул бөрүнү жанагы баягы Зек жазуучу деп койчумун, тамашалап өзүм, Мелис Макенбаев. Ошол да бир жакшы повесть жазган, карышкырлар жөнүндө, карышкыр жөнүндө, жаш кезинде. Ушул бөрүнү жазганга келгенде кыргыз өзү бул себеби биздин символубуз болгон бөрү жана көкжал деген. Эмне үчүн Манасты көкжал деп атат? Ажыда да биздин символубуз. Анан ошол сыяктуу баягы Каракулак шер көкжал дегенди Орозбек Айтымбетов жаш кезинде ошондой. Эми 75 жылдыгы албетте кийин алыптыр, жанагы эл жазуучусу деген наам алыптыр, кеч болсо 2007-жыл деп жүрөт. Анан өзү жанагыдай бир улуу бир токойго кирип кетип адашып калган кишидей туям бул кишини мен. Анан ошол бир тарыхты жазам деп такырыбына Арашанда жүрүп калды. Анан жана балекет биз баарыбыз татып, анын эмесине, кызыгына, кумарына кирип кетип, араң дегенде калкып чыккан учурлар болду го, арак деген шайтандын. Ошонун да кайыгында сүздү бул киши. Көп өксүдү. Аны чындыгын айтыш керек. Биз кезинде мидим болобуз, байдылда болобуз деп ошого аралашып жаш кезинде көп досторум жайрады ушул эмеден. Өксүдү. Кайран Табылды Муканов, Кайран Тургунбай Эргешев деген улуу таланттар, мына
эч наамы жок, эч нерсеси жок. Ошол дийин сүрүлүп, арактын айынан, жашты айынан өтүп кетишти. Бул кишилердин азыр чымчыктай ырлары учуп жүрөт. Ошол кезде наам алгандар, ошол кезде токтогул сыйлыгын алгандардын өчтү. Жок. Улардын чыгармалары азыр калкып жүрөт. Орусбек Айтымбетов дагы адашып кетсе дагы тияка тарых жазам деп мурунку эле жазгандарын өзүнчө китеп кылып чыгарып 75 жылдыгын бир жакшы деңгээлде өткөрүш керек бул кишинекин. Окуулуктарды өткөрүш керек. Мамлекеттик деңгээлде. Биз мамлекеттик деңгээлде өткөрө турган киши. Биз ушул мааракелердин өткөрүүнүн бир форматтарын, ыкмаларын өзгөртүш керек. Жана жылкы союп алып эле бир боз үйлөрдү тигип алып отура бергенди, анан ошол туусай менен анан ырдап эле ошо чоорлобой, ал чыгармаларын конференция кылып өткөрүш керек. Окуулуктарды өткөрүш керек, жана Пушкинская чтение деген сыяктуу жогорку окуу жайларында, мектептерде жолугушууларды өткөрүш керек. Ошол чыгармаларын ачып бериш керек элге. Ал Орусбек Айтымбетовдун мектеп хрестоматиясына кире турган, же болбосо жогорку окуу жайлардын программасына кире турган деңгээлдеги прозасы бар. Мен аны ачык айта алам. Тарых факультетине киргизсе да болот. Ооба. Анан ошол 75 жылдык кайран киши ошол 75 келе чыкмак экен карасаң. 75 жашы кут болсун. Кыргыз элинин окурмандарынын эсинде кала турган улуу талант бул. Жакшы таланттуу киши болгон.